Ысык Көл облусунда жер титреди. Бул тууралуу сейсмология институту маалымдады. Жер титрөө бүгүн 20 октябрда таңкы саат 7:04 болгон. Силкинүү күчү Ысык Көл районунун Кашат, Көктөбө, Семеновка, Аненева айылдарында 2,5 балга, Темир Корумду айылдарында 2 балга жеткен. Кыйроолор жана жабыркагандар болгон эмес. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык ыкчам штабтын маалыматына караганда 20 октябрда COVID-19 инфекциясын жугузуп алган 3 бейтап каза болду. 103 адамдан жаңы аныкталды. Илдеттен каза болгондордун бардыгы вакцина албагандар экени кабарланды. Ооруну жугузуп алгандардын көбү Бишкекте. Бул күнү Ош шаарында вирусту жаңы жуктургандар катталган эмес. Бишкекте 47, Чүй облусунда 24, Ош облусунда 4, Талас облусунда 4, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 10, Жалал Абад облусунда 10, Баткен облусунда 3 адам вирус жуктуруп алган. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү элден чогулган каражаттын сарпталышы боюнча 19 октябрда маалымат берди. Бүгүнкү күнгө чейин бул каражаттан 72,683 миллион сому куралдуу жаңжалда кыйраган үйлөрдү калыбына келтирүү жана курууга бөлүнгөн. Учурда анын 52,981 миллион сому сарпталып, дагы 20,584 миллион сомдук иш аткаруу алдында турат деп жазылган маалыматта. Чек ара жаңжалында жаракат алган 16 адамдын дарылануусуна жана чек арадагы айылдарда жашаган балдарды эс алдырууга 1,8 миллион сом жумшалган. Мунун ичинен жарадар болгондор үчүн 1,570,000 сом толугу менен бөлүнүп берилген. Ал эми балдардын эс алуусуна 229,750 сом берилген. Өкүлчүлүктүн эсебинде учурда атайын эсепте 65,847,283 сом бар. Бул акчаны кантип кайда жумшоону өкмөт башчы жетегектеген атайын комиссия чечет. Аны сарптоодо чек арадагы айылдардын, элдин, айыл өкмөт, аким жана башка жетекчилердин сунуштары эске алынат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы дары-дармектер менен медициналык аппараттар департаменти мамлекеттик жөнгө салууга тийиш болгон дары-дармектердин тизмесин жаңыртты. Тизмеге дарынын 42 түрү кирген. Тизмеде дарынын сырттан алынып келингендеги баасы, дүң жана чекене баасы көрсөтүлгөн. Дары-дармек базарындагы абал боюнча маселе 13 октябрда парламентте көтөрүлүп, атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев депутаттардын фармацевтикадагы мафия тууралуу суроосуна жооп берип жатып, бул уюшумга мамлекеттик кызматта иштегендер да аралашып кеткенин белгилеген жана мурдагы министр Космосбек Чолпонбаевдин бир тууган карындашы мафияны министрликтин деңгээлине чыгарып алган деп айткан. УКМК ушундан кийин мурдагы саламаттыкты сактоо министринин тууганы дары-дармек соодасындагы коррупцияга шектүү катары кармалганын билдирген. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанга дары ташыган компаниялардын саны 200дөн ашат. Казакстанда мамлекеттик чек арадан өтүү шарттары жеңилдетилди. Бул тууралуу чек ара кызматына шилтеме берип, Спутник Казакстан агенттиги жазды. Жаңы эрежелерге ылайык Казакстанга олуттуу себептер менен бара жаткан жарандарды мурдагыдай ата-энеси, мыйзамдуу түгөйү жана балдары гана эмес, асырап алгандар, асырап алынгандар, чоң ата, чоң эне, небере, аталаш жана энелеш бир туугандары коштоп бара алат. Эгер тиешелүү документтери болсо, алар түгөйүн жана жашы жете элек балдарды дагы алууга укуктуу. Ал эми мөөнөтү тууралуу айтсак, коңшу өлкөгө чет элдиктер мурдагыдай эле 30 күн аралыгында бир жолу кирип чыга алат. Талант Бегалиев ардагерлер арасында өткөн дүйнө чемпионатына алтын утту. Бул тууралуу Күрөш федерациясы билдирип, видеосу Instagram баракчасына жүктөдү. Талант Бегалиев 56-60 жаштагылар арасында 70 килограмм салмак менен күрөшүп, финалда америкалык атааңдашын 11-0 эсебинде утуп, дүйнө чемпиону болду. Белгилей кетсек, Талант Бегалиев Пекин олимпиадасында күмүш байге алган Канатбек Бегалиевдин агасы. Мелдеш 19 октябрда Грециянын Лутраки шаарында башталды. Ал 24 октябрга чейин созулат.